6 апрель эл аралык спорт күнү. Бириккен Улуттар уюму тарабынан 6 апрелде эл аралык спорт жана теннис-ак дүнүйө деп маанилүү дата катары бекиткен. Бул салтанатты 2013 жылдан бери бардык спорт сүйүүчүлөр кеңири белгилеп келишет. Чуркоо менен басуу дагы аябай пайдалуу. Кутмандуу таңыңыздар менен дагы бир жолу. Кесипкөй тажрыйбалуу чуркоо боюнча атайын марафондорго катышкан заманбап медицинанын өкүлү Эрбек Исмаилов менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Мен чуркоону биринчи жолу ошол 2018 жылы март айында баштаганмын. Туура чуркап жатамбы деген боюнча суроолорду издеп жүрүп, ошо атайын чуркоо боюнча мектеп бар экен. Ошолорго жазылып, Алматы полумарафонуна катышкан биринчи жолу. Ал жерде кантип туура чуркоону көрсөтөт экен да. Биз көпчүлүгүбүз баягы чуркап баштайт экенбиз, анан бутубуз ооруп калса же башка нерселер ооруп калса, биз дароо эле таштап салабыз да. Анын үчүн атайын ошол бут кийимди дагы тандап, же болбосо бутту койгондо дагы түз коюп, баягы эрежелерин сактаса, мындай 10 километр же 42 километр чуркасаң деле оорубайт экен да. Бардык спорт чуркоодон башталат экен. Адам баласын чуркоого көндүрүш үчүн убакыт жана мээнет керек. Эң башкысы максат болуш керек. Орто жолдон спортту таштап койбош үчүн атайын бир айда же болбосо 2 айда 10 чакырым жолду чуркайм деп максат коюп алып, аз-аздан спортту өзүңүздүн күнүмдүк жашооңузга айлантышыңыз керек. Менин жашоом 180 градуска өзгөрдүм десе дагы жаңылышпайм. Бул менин биринчи өзүмө болгон инвестициям деп ойлойм. Чуркап жүрүп, мен профилактикалык медицинанын өнүгүүсү аябай аз болгон, мындай көңүл аз бөлүнгөнүнөн мен ошол хирургия тармагын, реанимация тармагын дагы таштап, азыр ушул тармакка өтүп кеттим десем дагы болот. Заманбап медицина контроль. Эгер чуркабаганда мындай жашоого келмек белем, ал чоң суроо болуп турат да. Анан биз сиздин социалдык баракчаңызды көрүп калабыз. Үй бүлөңүз менен дагы жубайыңыз дагы сизди колдоп, сиз менен марафондорго катышат. Биринчи эрмек эмне кылып атасың деп барып көрчү. Экинчисине болсо кишини басчу, үчүнчүсүндө анан мен дагы жазылам деп чуркап баштады да. Эгер мисалы үчүн үй бүлөдө дагы бирөө чуркап баштайм деп бирөө колдоо адам жок болсо, ошол үй бүлөсү менен, жубайы менен деле акырындап чуркап баштаса, чоң мындай мотивация болот да. Аны ойлоп калдым, чындыгында бул спорт бизди көп нерселерге жардам берет экен депчи. Чуркаганда эргүү жана мотивация аласыз. Көптөгөн ишкерлер, бизнесмендер чуркашат. Ошондуктан алардын ойлору креативдүү болот, жумушка болгон жөндөмдүүлүгү артат. Сиз дагы бүгүндөн баштап чуркаганга аракет кылыңыз. Ден соолукта болуңуз, сулуу болуңуз. Норкос Караева, Данияр Амантуров, Улуттук 1 канал Замана студиясы.